wasn't fun, no one could save me but you. Strange what this sun make for. Тимур 20 жашта. Бишкек шаарынын борборундагы жер төлөлөрдүн биринде ырдайт. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Морти бул анын каймана аты. Өзү туризм багытында билим алган. Ал эми жер төлөдө ырдоону 2019 жылдын башында баштаган. Буга чейин ар түрдүү жумуштарда иштеп келген, бирок каалоосу жана тандаганы музыка болгонун айтат. Изначально, конечно, у нас менталитет такой, что Биздин элдин менталитети боюнча адамдар иштеп же кара жумуш менен акча табыш керек. Мен 16 жашымдан баштап иштедим. Санап келсем көп жерде жумуш кылыптырмын. Аниматор, промоутер, сатуучу, официант болуп, кайсыл гана жумушта иштеген жокмун. Бирок мен гитара ойногондон жана ырдагандан ырахат алам. Кем я только не работал. Вот, но Көптөгөн жумуштарда иштеп көргөн каарманыбыз өзүн ырчылыктан тапкан. Бүгүн бул жер төлөдө ырдаса, ал эми жакынкы келечекте өзүн сахнадан көрөт. Бул жер менин сахнам деген Тимур колундагы гитарасына дагы акчасын аяган эмес. Ал аспабын 35 000 сомго сатып алган. such a lovely place, such a lovely place, such a lovely. What a nice surprise, what a nice surprise. Give me alibis. Биринчи ырда баштаганда коркуу же уялуу сезимдер болгон болсо, азыр көнүп калдым деген жаш ырчы көчөдө ырдоо менин алгачкы кадамым дейт. Я не думаю, что я всю жизнь буду здесь играть. Мен мында өмүр бою ырдабайм да, алдыга койгон максаттарым бар. Мирбек Атабеков деле дароо жылдыз болгон жок да. Бүгүн аны баары сыйлашат. Кээ бирлер айтат, көчөдө туруп ырдап коюу оңой акча табуунун жолу деп. Алардын деле чындыгы бар. Бирок оңой эмес. Бир эле мисал бул колдорумду караңыз. Но действительно это вот выглядит со стороны очень просто. Но иногда пальцы, например, вот выглядят вот так вот. Up ahead in the distance, I saw shimmering lights. My head grew heavy and my side grew deep. Көчөдө ырдаган ырчылардын максаттары ар түрдүү. Ал эми Тимур болсо биринчиден тажрыйба топтоо үчүн ырдаса, экинчиден акча табуу максатында. Ал күнүнө 1000 сомго чейин табат. Мактоо сөздөрүндө элдерден көп угат. Көбүнчө рок жанрында ырдаган Тимур ырдоону интернеттен үйрөнсө, гитарада ойногондо өз эле өздөштүргөн. What a wicked game you play to make me feel this way. И поначалу мне говорили, как ты не сможешь на этом зарабатывать. Башында мага сен мында көп акча таба албайсың дешкен. Андан кабарым бар болчу. Бирок бул жерден мени көп эл байкайт. Бизди майрамга ырдап бербейсиңби деп кафелерге чакырып калышат. Мындай сунуштар жумасына 1 же 2 жолу болуп турат. Ну, это такие, раз в неделю, 2 в неделю, может. Көчөдө ырдап аспаптарда ойногон таланттар Европа өлкөлөрүндө популярдуу. Чын дилинен ырларды аткарышып, көчөдө бараткан элдин дагы маанайын көтөрүшөт. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.